Сузак райондук ооруканада кезек күткөндөр көп. Эс алуу күнүнө карабай ооруканага кайрылгандардын саны арбын. Алардын көпчүлүгү сасык тумоо менен жабыркаган жаш балдар. Неберелерим шамалдап ооруп калуу, доктурга келүүдик. Неберелерим шамалдап дарыгерге алып келдим эле, кезек күтүп 1 сааттан бери турабыз. Дарыгерлерди көбөйтүш керек экен. Болбосо бул жерде күтүү олтуруу дагы ыңгайсыз экен. Жаш балдар ыйлап, чоңдорда айла жок күтүп турабыз. Отуруш кыйын болуп, биттасын больницага болду. 3тасыны көрдү. Сузак райондук ооруканасы күнүнө 30дан ашык жаш баланы кабыл алууда. Учурда балдар бөлүмүндө орун калбай. Кардиология жана хирургия бөлүмдөрүндө 65 жаш балдар дарыланууда. Негизи оорукана 346 орунду түзөп, анын ичинен балдар бөлүмү 25 бейтапка ылайыкталган. Алар грипптен осложнение тез эле берип атат. Тез эле өпкөсүнө өтүшүп калып атат. Бардыгы пневмония болуп калып атат. Ошону карабай Сузакта 60тан ашу бала жатат. Сузак больницасында 60тан ашу балдар жатат. Эми булар в основном ушу элдерди чакырат элем, балдарын ысык соогуктан этият кылышыны. Азыр күз келгениге сразу ысык соогук кичине алмашып, балдар оору күчөйүп кетти ошон үчүн. Ошолорго Сасык тумоо күч алып жатканын айткан дарыгерлер аралыкты сактоо маанилүү экенин белгилешет. Себеби көбүнчө чоң кишилердин жаш балдарга жугуп жатканын айтышат. Азыркы күндө дем алыш болсо дагы дарыгерлерибиз өз ордунда иштеп атат. Ар бир бөлүмдөн бирден күзөттө дарыгер калган. 8-9 күндөр майрам болгонуна байланыштуу, эс алуу болгонуна байланыштуу. Учурда ооруканаларда нөөмөтчү дарыгерлер гана иштеп жатышат. Себеби медицина кызматкерлери 10 ноябрга чейин эс алууга чыгышкан. Деген менен буга нааразы болгон тургун регион телеканалына кайрылды. Анын айтымында 1 жаштан өтүп калган уулу ооруканада болгону менен 2 күндөн бери дарыгерлерден толук жардам ала албайт. Жүрөк кемтиги менен төрөлгөн наристе деми кысылып жандандыруу бөлүмүнө түшүп калган. Выходной болбош керек да, бул доктор деген кишиге 3 күн. Мен ошон кыжалат болгонум, жаш бала 13 айлык балага 2 сутка кислороддо жаткан бол билбейм. Мен ошону айтайын дегенимде, мынчалык узак убакытта дем алыш бергенине мен өкүнүп атам да. Азырчы эмнеге жаш балдар? Мен врачмын дейт, алар баягы эмеде отурган балдар. Дежурный болуп. Мына эме докторлор жок. Деген менен дарыгерлер тургундун бул айткандарын четке какты. Наристе нөөмөтчү дарыгердин көзөмөлүндө экенин кошумчалады. Основной диагнозу пневмония, сопутствующий врожденный порог сердца менен жатат бала. Так, соответствующий лечениясын алып атат. Антибиотик терапия дарыларды алып атат основной. Азыркы абалда стабильный тяжелый, реанимацияда жатат аз бала. Ар бир больныйго бирден медсестра коюлат реанимацияда. Балдар арасында катталып жаткан сасык тумоо Жалал Абадта гана эмес, башка аймактарда да күч алган. Буга чейин Ош шаарында да балдар бөлүмүндө орун жетишпей, коридордо жаткан балалуу аялдардын сүрөтү тарап, коомчулукта талкууга калган. Ал эми дарыгерлер муну мезгилдик оору экенин айтып, ата-энелерди балдарына сак болуусун эскертишүүдө. Гүлзада Турбекова, Акылай Карабаева, Турсунали Нуралиев, Регион.